Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Биздин эфирдин катышуучулары жана бизди YouTube'дан көрүп турган биздин мекендештер. Бүгүн кезектеги суроо жооп эфирибизди баштайбыз. Бизде юрист Мирлан Токтобеков байке биздин мигранттардын жалпы юридикалык миграциялык суроолоруна жооп бермекчи. Баарыңыздарга айта кетерим, YouTube'дан көрүп турган болсоңуз, комментарийде жана описанияда турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулуңуздар. Мүмкүн болушунча көбүрөөк кошулуңуздар Telegram каналга. Telegram каналды кеңейтели. Ошол Telegram каналдын ичинде биз көптөгөн жакшы иштер жасасак болот. Азыркы учурда биз Мирлан байке менен ушундай түз эфирлерди уюштуруп атабыз. Түз эфирде Мирлан байкеге түздөн-түз сурооңуздарды берип жооп алсаңыздар болот. Бул акысыз. Жана ошондой эле гражданский правовой договордун бланкасын ушул биздин Telegram каналдан алсаңыздар болот. Ушул бизде биринчи жазылды эле Абдыкеримова мекендешибиз. Ошол суроосун берсин. Абдыкеримова, сурооңузду бериңиз. Кенжегүл. Да, Кенже. Абдыкеримова Кенже. Сурооңузду бериңиз. Андан кийин кымбат берет. Абдыкеримова что-то молчит. Кымбат бере бериңиз анда. Алло, угул атабыз сиздерге? Угул атат, бериңиз. Саламатсызбы Мирлан байке, мен сизден сурайын дегем да. Мен 7-8 жылдан бери бир фирмада иштейм, договор менен. Регистрация бардыгы жайында, просто өзүмдүн квартирамда да, ипотекага алган квартирамда регистрация. Просто баягы зеленая карта Сахаровадан өтүп келгенден кийин продление кылга калгам да, ушул бир жыл уже пропускать эттим да. Анан Сахаровага постоянно ай сайын барам квотага. Медицинский осмотрдан өтүп койсом, ал жактан Кыргызстанга чыгып кел дебейби, ушул вопрос болуп атат да, потому что быйылкы планда Кыргызстанга барганга неме жок, шарт жок. Эми Кенже атыңыз, карындаш, сиз ошо жума сайын барсаңыз ошол эле бир убакытта өтүп койсоңуз болмок. Анан бир момент бар, эгерде сиз Москва шаарынан чыгып атсаңыз, Москва шаарында ошо мигранттардын саны өтө көп болгондуктан Сахаровадан сен былтыр өткөн сурооңду жакшы карабастан эле, эгерде регистрацияң базада бар болсо эле өткөзүп коюп атат. Эгерде сиз башка региондон чыгып аткан болсоңуз, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Жок, Москванын өзүнөн. Анда регистрацияңыз базада бар болсо эле, ошол экени барып медосмотрдан өтүп койгонуңуз. Ал мен былтыр өзүм МФЦга барып, жылда МФЦдан ошо МВДга кирип өзүм продление кылам да, үйдүн документтерин алып барып, договорумду алып барып, полный бардыгы жайында, только ошону продление кылып алгам да. Значит, эч кандай эмеси деле жок. Ал жактан эгер кайра Кыргызстанга барып кел, андай мындай деген баардык кагаздар берилбейби ошону? Берип коюшу мүмкүн, потому что эгерде медосмотрдан жыл сайын өтпөсө, бул срок нахождения в Российской Федерации сокращается деп жазылган да закондо. Эгерде таптакыр неметсе, 3 күндүн ичинде чыгып, кайра киришиңиз керек болот. Ошону айтып атам да, андайга возможность жок да. Мен жумушта бир күн гана выходной, анан быйыл регистрация кылганда госуслуганын да аябай көпкө созулуп атат да. Бизде жумушта регистрацияны обязательно уже бериш керек да, моментально. Мисалы, срогу жетти, ошол срогуна чейин кайра бериш керек. Ошон үчүн ошол проблема. Эмне дей алам да, эми ал законду, к сожалению, мен жазган эмесмин, мен только ошол эки закондо кандай жазылса, сиздерге ошол экине жеткизем. Түшүнөм, сиздерде дагы ситуация ошол экиндей болуп атат. Бирок ошо сиздерге Сахаровадан уже кандайдыр бир айдан ашыктан кийин да өткөнгө дагы мүмкүнчүлүк түшсө дагы эми кыргыз жарандары ошондо дагы өтө албай атат. Башка Екатеринбург, Санкт-Петербург шаарында мигрант жердештерибизди сразу эле кыскартып, давай срок нахождения у тебя там сократили, давай 5 күндүн ичинде кирди чыкты жазап келесиң. Андан кийин медосмотр өтүп, анан узартабыз деп жаргата коет. Эми ушул Москвада кененчилик болуп, сиз өзүңүз деле ай сайын барат экенсиз, жума сайын барат экенсиз. Ошондо бир убакыт таап өтүп коюшуңуз милдеттүү, зарыл эле да, өзүңүз. Мен просто ошондо неме кылдым да, мүмкүн чыгып кел кайра деп кагаз берип койсо, аны уже обязательно чыгыш керек болуп калат да. Азыр сизге айтарым, азыр эми Кудай деп аны барып көрмөйүнчө билбейсиз аны. Ушундай болуп калышы мүмкүн деп жүрө бересиз, дагы узарып кетет, анан бир күн кармалып, анан дагы ошол экинде кирди чыкты кылганга мажбурлайт да. Ошол экиге жеткизбей эле өтүп койгон ошол.
Мен азыр ушул группадан сурайын дедим эле да, эгер ушундай кылып баргандар бар экен, кандай деп атыштыр, мисалы Бизге срок өтүп кеткендер. группадан баардыгына эле биз өзүбүз консультация беребиз эжеке биякта. Жок, мисалы азыркы могу жерде отургандар ушул мүмкүн баштарынан өткөн ушундай ситуациячы. Баштарынан өткөн эжеке, мен баардыгын айтып атам го, баштарынан өткөн ошондой болду. Кечигип калып деле барып өтүп кетип атышат эжеке. Аны Bir жылдан кийин деле бар. Bir жылдан кийин баргандар бар, ооба, 1 жылдан кийин баргандар бар. Так что сиз барып көрүңүз деп атпаймынбы? Барыңыз, ошондо Барып көрөйүн. Хорошо? Хорошо, анан дагы бир суроом бар да, байке. Мен бир знакомыйым 2-3 ай мурун майда Кыргызстандан келген да, мартта келген. Анан майда документин полный метродон унутуп калып жоготуп алды, паспортун, миграционныйын жоготуп алды. Анан аны ошо МВДга барып акында уведомление алды. Азыр бирок 20-июнда ал Кыргызстанга кетет эле да баары бир. До сих пор ошол уведомление менен жүрөт дагы. Анан посольствого барып акында возвращение на родину дегенде ал эле кете берет да, туурабы? Кайра келгенде проблема болбойбу? Эми проблема болушу мүмкүн в том плане, что ал ошол 3 айдын ичинде трудовой договор жазатканбы, жазатпаганбы? Ошо регистрацияга бергенде ал эме деп келди да. Баягы жолдо машина менен келишкен да, анан через ошо машина менен келген үчүн деп регистрациясы госуслугадан отказ келген эле. Анан кайра башкага берип жазды. Негизи көп эле госуслугадан отказ келип атат го, ошон үчүн МФЦга эле барып жазатыш керекпи деп ойлоп коетам да. Жок, госуслугиден так чыгат негизичи. Ал значит, ал не то что госуслугиден эжеке сен машина менен кириптирсиң же самолет менен кириптирсиң же ат менен кириптирсиң же жөө кириптирсиң деп отказ кылбайт эжеке. Именно ошентип отказ кылыптыр да. Что там вот этот наземным транспортом заехали в Россию, из-за этого вам отказано в предоставлении регистрации деп чыгып келдиби? Типа ошол сыяктуу деп жөнөттүр да. Может, ал регистрация кылгандар, может, эжеке мындай да. Типа ошондой деген юридический немеде болбойт эжеке. Типа эмес. Либо ал мурун регистрация кылбай койгон, же болбосо черный списокко түшүп калган, же болбосо мурундагы 3 ай мурун трудовой договор жасабай жүргөн, ошол экенин негизинде гана отказ болот. Эч качан федеральный миграционный жок, байке, мен сизге айтайын дегеним, машина менен кириптирсиң деп отказ болбойт эжеке. Ошонусун такташ керек экен да, значит. Так болуш керек, баардык суроолоруңуз так болуш керек, мен так жооп беришим керек. Андай бул отказ болушу мүмкүн эмес. Эми ал мына паспортун жоготуптур деп атасыз. Трудовой договор жок болсо, ал азыр Кыргызстанга чыккандан кийин кирбей калышы мүмкүн. Потому что 90/180 деген правило, ал боюнча Кыргыз Республикасынын жараны 3 айдын ичинде трудовой договор же болбосо гражданско-правовой договор жасабаса, кийинки 3 ай Россиянын территориясына чыгып кетип, анан башка жакта жүрүп 3 айдан кийин келиш керек. Ооба, Кыргызстанга кеткенден бир 5-6 ай уже келбейт да, азыр просто ошол. Анда проблема жок. Анда проблема жок. Эгер черный списокко болбосо кире берет экен. Кетип атканда бир текшерип коюш керек болду. Рахмат байке, чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Хорошо. Кымбат берели. Андан кийин Максат. Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Угуп атасыздарбы? Угуп атабыз. Менин суроом, жолдошум 2022 жылы Сахаровага барып анализ тапшырганда жанагындай жаман неме чыгып калганда, анан Ленский проспектке барып дарыланып, зеленый карточкасын алган. Анан 2023 жылы паспортунун срогу бүтүп, паспортун алмаштырып келген. Анан ошондон кийин Сахаровага такыр барган эмес. Негизи продолжать этип лечение кылыш керек экен го. Быйыл СМС келип атты, чакырып атты Ленскийге келгиле депчи. Анан жолдошум барбай койгон. Эми быйыл августта бүтөт, 1 жылчы, 2 жылга продление болобу, негизи кыла алабы? Азыркы убакта официальный договор бар, трудовой договору. Элге жолдошуңузду черный списоктон текшертиңиз, потому что Ленинский проспекттен уже лечениясын албай койсо, ал черный списокко түшүп калышы мүмкүн.
И Жакында эле трудовой жасатты да, трудовой жасалбайт эле да эгер черныйда болсо, эмнеге трудовой договорду жасай берет, регистрацияны да жасай берет, бирок черный списокто болуп калса, ал границадан кире албай калат. И сиздин жолдошуңуздуку эң жаманы бессрочный, то есть пожизненный черный списокко түшөт, пока не предоставят нормальные документы. Так что биринчи текшертишиңиз керек жолдошуңузду. Эгерде черный списокто болсо, Кыргызстанга чыгып кеткен го, Кыргызстанга чыгып кетип биздин муштер кайрылса, биз кайрадан анализ өткөзүп, кайерге барып өткөзүп айтып, ошол кандай справка алып келет, аны чыгарып бере алабыз. Негизи рисковать этип, шанс барбы, могу августта бүтүп атса, июльда продление балким өтүп кетеби деген ой болуп атканда, андай аракет кылбай эле коюш керек экен да, баары бир продление болбойт да. Мен эжеке баары жолу айттым, черный списоктон текшериш керек, биринчи. Первый. А черный списокто жок болсо, анда продление кылып көрүш керек да, экинчи жылга. Анда эгерде черный списокто жок болсо, да, как обычно продление кылып кете берет. Хорошо. А тиги силер текшерип бере аласыңарбы черныйда барбы жокпу деп? Жазсаңыздар, макул, Кубатбек байкеге. Ооба. Рахмат. Мен Мирлан байке менен кече личкада сүйлөшкөн элем. 18 менен биринчиси эмес, экинчиси эмес, үчүнчүсүнү обжалование менен кармап турганга болотпу 6-7 айга? Эми эжеке вообще обжалование жазганда анда биринчи 2 жолу выдворение болгондо, туура айтам, 2 жолу выдворение болуп кеткен, Ооба. Биринчи выдворениясы уже кассационный берет, экинчисине апелляционный обжалование бериш керек да, бул кичине сложныйраак. Но сиз айткандай 3-4 ай жүргөнгө возможно. Хорошо, анда мен сиздин ички алдыга чыгамын. Эртең. Хорошо. Рахмат. Эчтеке эмес. Салия. Андан кийин 648. Салия Бердалиева. Саламатсыздарбы. Эме боюнча сурайын дедим эле. Могу Россиянын ичине кирип атканда согласование деп айтып атышат го азырчы, разрешение депчи. Эмне согласование? Ошону МВДдан дейби, МФЦдан дейби? Кайсы? Эч кимден соглашение албай эле кирет азыр. Туура эмес суроо берип атат. Ушундай закон чыкты деп бизде могу Уренгойдон ушинтип атышат да, согласие керек, согласие РОВДдан деппи, ушундай деп айтып атышат да. Кимге согласие керек экен? Эме Уренгойдун ичинде, что ошо Россиянын ичинде согласование деп айтып атышат го. Эжеке, Пребывание. Новый Уренгой менин немем боюнча, билишим боюнча бул особо охраняемый территорияга кирет да. То есть бул кезенде Новый Уренгойдо мен калп айтпасам ФСБдин руксаты менен кириш керек. Ошонун кагазын айтып атышат да, согласование. Ал ошол жерде жашаган кишилер же болбосо регистрацияга боженге коем деп уруксат алып анан киресиздер да. ФСБнын Новый Уренгойго ФСБнын макулдугу жок кирип алсаңыз, сизди сразу выдворение кылып депорт кылып берет. Анан ошону сурайын деп аткан болчумун. Ошону бияка кирип атканда жазатыш керекпи, же бияка кирип туруп анан жазатыш керекпи, границадан өткөндөн же? Вообще желательно ошолеке немени уруксатты алып туруп анан Новый Уренгойго кириш керек да. Антесе киргизбей коюш мүмкүн да экен да. Ал Новый Уренгойдун да целиком территориясы эмес, бир определенный жерлери эле экен мен билгенде. Түшүнүңүзбү? Например, бул Москвада деле бар да, бизде Москвада бул Балашиханын ылдый жактарында, Некрасовка жактарында особо охраняемый территория бар. Бул жерде оборонный заводдор бар. Ошол оборонный заводдон бир 60 километрби же 40 километрби ушул жер особо охраняемый территорияга кирет да. Ал жерге киргенде мына биздин кыргыз жарандары кадимкидей согласие деп неме алып кириш керек, уруксат алып. Биздин кээ бир таксисттер ушул жактан кармалып, ФСБнын территориясына без разрешения кирип кеткен, выдворение болуп кеткен көп эле мисалдар бар. Силердин Новый Уренгойдо дагы кандайдыр заводдун территориясынан бир 20 километр ушундай жер особо охраняемый жер. Бирок Новый Уренгой шаарынын территориясы бүт эмес. Ошол экен сиздер такташыңыздар керек. Эгерде квартираңыз, жашаган жериңиз же иштеген жериңиз именно ошо особо охраняемый зонада болсо, анда уруксат аласыз.
Жок, особо охраняемый зонадан сырткары болсо анда алыштын кажети жок. Ошону гана тактаңыз. Ошону такташ керек экен да. Муну эмеге акчага жазылып аткандарга ишенсек болобу? Вообще ал ФСБ, тем более ФСБнын уруксаты акчага жазалбайт дежеке. Ал жерге деген чистый, таза документтерди предоставить этип гана анан уруксат аласыз. Только жумуштан алса болот экен да. Только ошо жумуш кататайстой берчү эле. Ушул экиндей гражданин Кыргызстан ушул жерге кирип иштегенге биз суранабыз деп анан ошол экинин негизинде алчу эле. Макул, чоң рахмат. Особо охраняемый зонага кирсе алыңыз, ага кирбесе кереги жок анда. Аны Кубатбек эти суроо эме чоң списоктон эметсе текшерип бере аласызбы деп сурайын деп атам. Ооба, жөнөттүм эмелер, паспортту. Паспортун жөнөтүп койдум сизге. Хорошо. Макул, чоң рахмат. Жумушуңуздарга ийгилик. Рахмат. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо да. 2017 киргенмин Россиягачы. Сахаровадан 2 жолу өтүп келдим. Регистрациям ушу узартуу эле келетам, 9 айгачы. Жана бул жерде айтып аткандай баягындай рейдтерге түшүп калсам, депортация болуп кетпейинби дегеним, бул жетчи кирди чыкты кылып алышым керекпи дегеним. Эмнеге кирди чыкты кыласыз? Сиз официально иштейсизби? Жок, мына акыркы 3 жылдан бери таксиде эле иштеп атам азыр. Таксиде иштегенде Аке, таксиде 2022 жылда 2024 жылы 22 апрелден бери өзгөрүүлөр кирди. Таксиде иштегендер самозанятость оформить этиш керек, гражданское правовой договор менен иштеш керек. Сиз ошондой менен иштеп жүрөсүзбү, жөн эле жүрөсүзбү? Жок, через таксопарк эле бар, эле машинасын алып ошондо эле иштеп атам. Трудовой договоруңуз жок да, значит. Одан трудовой договорум жок. Баягы илгирге бир электрик иштеген жерде налогду өзүңөр төлөйсүңөр деп налоговыйдан шот ачып, өзүм налог төлөп жүрдүм да. Азырчы? Азыр жок, налогду шотуң бар, жаптырып кой деди эле, ошол бойдон жаптырып койдум эле. Эми туган айтыңызчы, сиз трудовой договоруңуз жок болсо, налог төлөбөсөңүз, айтыңызчы, сиздин үйүңүзгө бирөө кирип алып бекер жашаса, сиз жакшы көрөсүзбү? Ошону сурап алайын дегеним. Значит, Россияда сизди жакшы көрбөйт, сүйбөйт да, мындайча айтканда. Анан эгерде законный жашасаңыз, анан мен сизге айтат элем, анда чыкпай жүр же чык деп. Колуңузда трудовой договоруңуз жок экен, сиз налог төлөбөйт экенсиз. Сиз вообще, возможно, черный списокто болушуңуз мүмкүн. Өзүңүз текшерип көрдүңүз беле мындай? Жок, вообще текшертпедим да. Кече регистрациям uzarıp kaldı ele, uzatsa. Dersem uzatıp verişti da. Kim uzatып берди? Сиз деле бирөөнөн сатып алып узартып атасыз деп айтам да. Ооба, ошондой эле болду. Ал бирөөнө акча берип узартсаңыз, ал сиздин акчаңызды алгандан кийин баягы орустар айткан нарисует все, что можно. Биринчи черный списоктон текшериңиз. Эгерде черный списокто болбосоңуз, анда границанын кирди чыкты жазап, анан трудовой договор жазап, регистрация жазап, иштеңиз, мындай налог төлөп кичине. Россия тыйын төлөгөндү, налог төлөгөн кишини мигрантты гана жакшы көрөт. Антпей жүргөн нелегальный мигрантты пачкалап кетирип атат. Мындай болду да, налогун шотуңду жаптырып кой деген эле бир. Так. Анан ошону жаптырышты кайда, ошодон унутуп калдым onu деле. Онун сенасы жокпу? Штрафы аябай өкүртө штрафы бар. Эгерде самозанятость ачылып, трудовой договор боюнча налог жүрбөсө, налог төлөнбөсө, налоговый инспекция 70 миң, 80 миң, 100 миңге чейин штраф салат. Сиз өзүңүз черный списоктон текшерип, налоговыйларыңызды текшерип, так жүргөнгө аракет кылыңыз. Хорошо? 648 убакытты көп алмаңыз, сурооңуз болду окшойт, э? Болду.